Азыр мына атайын ишмерчилердин негизинде Өткөн жуманын ишемби күнү патрулдук милиция рейдтик иш-чараны өткөрдү. Иш-чаранын жүрүшүндө мас абалындагы айдоочулар аныкталды. Бул жаш жигиттин башкаруусундагы автоунаа Кара Балта шаарында жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотулган. Айдоочу сүйлөгөндө спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Айдоочунун алкоголь ичимдигин аныктоо үчүн наркология бөлүмүнө жеткирилди. Жыйынтыгында айдоочунун ичимдик ичкени аныкталды. Жыйынтыгында унаа айып аянтчасына жеткирилип, айдоочуга карата тиешелүү айып кагаздары толтурулду. Эми иш соттун кароосуна өтүп, айдоочулук укугунан ажыратылышы мүмкүн. Бишкек шаардык милиция кызматкерлери ири өлчөмдөгү банги каражаттарын саткан шектүүлөрдү кармады. Кара Куурай аталышындагы рейдтин алкагында Манас көчөсүндөгү 195А дарегинде жашаган чет өлкөлүк жарандардын синтетикалык заттарды сатуу менен алектенип жүргөндүгү тууралуу ыкчам маалымат келип түшкөн. Бишкек милициясынын баңгизаттарга каршы күрөшүү кызматы барган учурда такси кызматынын айдоочусу баштыкчаларга оролгон заттарды алып жаткандыгы аныкталган. Күмөн жараткан баштыктарды текшерүүдө спецификалык жыты бар зат болуп чыккан. Ал эми такси кызматынын айдоочусу чакыруу боюнча келип, бейтаныш жигитти жүргүнчү катары алгандыгын билдирген. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, 4 адам убактылуу кармоо жайына киргизилди. Ош ОИБнын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери кармалды. Укук коргоо органдарындагы коррупциялык схемаларды аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан ыкчам изилдөө иш-чараларынын жүрүшүндө ички иштер органдарынын айрым кызматкерлери баңгизаттардын жарандарга атайлап таштап, андан ары кылмыш жоопкерчилигине тартуудан баш тартуусу үчүн акча каражаттарын опузалап, талап кылуу менен кылмыштуу схемаларды уюштургандыгы аныкталды. Тактап айтканда, Ош ОИБнын айрым кызматкерлери жарандарды коркутуу жолу менен кыздарды мурда аныкталган адамдардын унаасына же жеке буюмдарына баңгизатын атайлап салууга мажбурлашкан. Андан кийин ал адамдарды мыйзамсыз түрдө кармап, акча каражатын талап кылуу максатында кылмыштардын бирдиктүү реестери автоматташтырылган маалыматтык системасына каттабастан ар кандай милиция бөлүмдөрүндө убактылуу кармап турушкан. Каракөл шаардык кеңешинин төрагасы жана депутаты пара алып жаткан жеринен кармалды. УКМК тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы коррупцияга бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында Каракөл шаардык кеңешинин төрагасы менен депутаты Капчыгай кафесинин мурдагы ээсинен пара талап кылып жаткан жеринен кармалды. Тактап айтканда, шаардык кеңештин депутаты шаардык кеңештин бюджет, экономика жана финансы боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы болуп туруп, шаардык кеңештин төрагасы аркылуу Каракөл шаарынын мэриясынын бюджетине 2024 жылга карата Капчыгай кафесинин мурдагы ээсинин курулуштарды муниципалдык менчикке сатып алууну киргизүү жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн 500 000 сом акча талап кылгандыгы аныкталды. Кылмыш ишин иликтөөнүн жүрүшүндө Каракөл шаардык кеңешинин депутаты жана төрагасы УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Мамлекеттик салык кызматынын Жайыл району боюнча башкармалыгынын инспектору кармалды. 30 июлда кызматтык бөлмөсүндө пара алып жаткан учурда мамлекеттик салык кызматынын Жайыл району боюнча башкармалыгынын текшерүү бөлүмүнүн улук инспектору кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тактап айтканда, кармалган жаран ЗПК ЖЧКсынын башкы эсепчесинен пландуу салыктык текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча оң корутунду чыгарып берүү үчүн 35 000 сом өлчөмүндөгү пара талап кылган. УКМК тарабынан башка кызмат адамдарынын салык чөйрөсүндөгү коррупциялык схемаларга катыштыгы бар экендигин аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун кызматкерлери тарабынан опузалап акча талап кылуу фактысы аныкталды.
Тергөөнүн жүрүшүндө улуттук борбордун нейрохирургия бөлүмүнүн башчысы оорулуу балдардын ата-энелеринен аларга көрсөткөн кызматтары үчүн системалуу түрдө акча чогултуп жүргөн. Алынган каражаттардын көлөмү 2000 сомдон 30 000 сомго чейин болгон. Дарыгер УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Козголгон кылмыш ишинин алкагында бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча тергөө ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. УКМК кызматкерлери тарабынан эл аралык издөөдө жүргөн жаран аныкталды. 26 июлда УКМК тарабынан Интерпол эл аралык кылмыш полициясынын башкы каатчылыгынын каттоосу боюнча эл аралык издөөдө жүргөн Өзбекстан Республикасынын 31 жаштагы жараны кармалды. Интерполдун улуттук борбордук бюросунун маалыматына ылайык, ал шериктери менен биргеликте жасалма бажы жүк декларацияларынын тариздеген. Анын натыйжасында Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик бюджетине 955 000 АКШ долларына жакын зыян келтирген. Баткен райондук сотунун чечими менен Интерпол аркылуу издөөдө жүргөн Өзбекстандын жараны тергөө абагына кармалды. Учурда тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы жер жана суу транспорт департаментинин башкы инспектору кармалды. Үстүбүздөгү жылдын июль айында салмак габариттик көзөмөлдүн башкы инспектору айдоочуларга айып төлөөдөн качууга көмөк көрсөтүү жана УКМК тарабынан мындан ары кылмыш ишин козгоодон баш тартуу үчүн мамлекеттик комитеттин кызматкерлерине 200 000 сом пара сунуштаган. Бул факт боюнча кылмыш иши козголду. 20 июлда УКМК кызматкерлери тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында 200 000 сом өлчөмүндөгү ири суммадагы параны которуп жаткан жеринен Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы жер жана суу транспорт департаментинин транспорттук көзөмөл кызматынын башкы инспектору кармалды. Балыкчы шаарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгынын тутумундагы туруктуу коррупциялык схемасы аныкталды. Тактап айтканда, туристтик сезон мезгилинде жүргүнчүлөрдөн аталган кызмат өкүлдөрү системалуу түрдө опузалап, акча каражаттарын талап кылып жүрүшкөндүгү аныкталды. Ошо дейм, ташасын деген. Жөн кызматкерлер тозоп акча сурап атат, но 500 сомду берип атам. Бул эге берип атам. 500 сом сурады. Жазайынбы дейм? Жок байке. Эмнеге? Эметип кетейин байке. Эметип кетесиң, айтчы. Исмин сабырчагы. Келейин. Эметип кетчи көрөйүн. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгында 31 июлда Балыкчы шаарынын аймагында 2 кызматкер пара талап кылган деп шектелип кармалды. Ошол эле күнү Балыкчы шаардык милициясынын катардык палатасында аппараттын, полктун жана патрулдук милиция башкармалыгынын жетекчилигинин катышуусунда кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган дагы бир инспекторлор катардан чыгарылып кармалган. Старый Толчок Евразия базарын мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча УКМК коррупциялык кылмыштарга каршы күрөшүүнүн алкагында Старый Толчок Евразия базарынын мүлк комплексин мыйзамсыз менчиктештирүү фактысын аныктады. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын Айыл жана суу чарба министрлигинин балансында турган жалпы аянты 2,2 гектар жер Шаар Чебер жеке кооперативине мыйзамсыз өтүп, андан ары менчиктештирилип кеткен. Белгилей кетсек, Шаар Чебер жеке кооперативи Кыргыз Республикасынын Айыл жана суу чарба министрлигинин айрым кызматкерлери менен бирдикте болгон. Иликтөө иштеринин натыйжасында Евразия базарынын жалпы аянты 1,14 гектар жер тилкеси жана жалпы аянты 3000 метр квадраттан ашык соода жайлары мамлекеттин балансына кайтарылды. УКМК жерлерди, имараттарды жана курулуштарды жеке менчикке мыйзамсыз менчиктештирүүнүн ушул сыяктуу фактыларын аныктоону, ошондой эле аларды мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча иш-чараларды улантууда.